Негизи акмактар өтө көп да. Мынаны көрдүңүздөрбү? Монтип бирөө специально келип туруп кыркып кеткен да. Мына шипчик менен кырккандай эле көрүнүп турат да. Мына юбканы да ошондой кылган. Кымбат көйнөк да. Арзан болсо да ичим күйбөйт, майли деп калып кетем. Мына көйнөк болсо 4,5 миң сомдук көйнөк. Өтө арзан көйнөк эмес да. Не ой менен, не максат менен кыркты экен билбейм да. Ушундай адамдар кантип силерди жер көтөрүп жүр экен түшүнбөйм. Мына. Кофта. Ногу юбка дагы. Бул кофта бийик жерде илинет да. Мынакей. Мындай жердечи. Анан, эгерде кимде ким ушуну кылган болсо, мына мен магазиним, ошо кылган адам өзү прекрасно билет. Камераларды санап берейин мен сага. 1. Мына жерде 2-нчи камера бар. Мына 3-нчү камера. Мына 4, 5, мына менен 6 камера бар. Келип кечирим сурабасаңар точно. Эгерде ушулардын ичинен бирөөнүн талып кала турган болсом, точно бүт бар жака жарыялап, ит акыбаңарды чыгарам. Мынакей камералар көрүп алгыла. Азыр ичимин күйгөнү эч нерсе эмес да. Мына булар товарлар силерге эмне кылды дейм да. Мына да кымбат спортивка ушуну да кыркып кетиптир. Колуңардан бир нерсе келбесе келип айткыла да мага жардам берчи депчи. Пожалуйста, мен үйрөтөйүн. Каерден эмне товар алам, кантип сатам, кантип бу ишти баштагам. Биз ушул үчүн бала чакабызды таштап коюп, күндү күн дебей, түндү түн дебей товарга барып келип, ушунун баарына канча мээнетибиз кеткен, Майли булар бир күндүк тапкан доходубуз жок болуп кетсин. Бирок биздики күйзө күйүп кете берсин. Силер эртең наркы дүйнөгө барганда ушу үчүн жооп бересиңер, ушу үчүн тозоктордо жатасыңар. Жаман өлбөчүдөй жашап калганбы адамдар, түшүнбөйм да. Мынакей. Ушу ким кылса да эч качан жакшылык көрбөс экен деп тиленип отурум азырчы. Ичим күйгөнүнөн бүгүн раза сонун иштейм деп келдим эле. Бүт настроение өлдүм, мынаны көрүп алыпчы. Ошол келип кимиңер кылсаңар дагы өзүңөр келип жоогуңарды алып кеткиле. Эгер таба ала турган болсок, точно капа болбогула.